Кытай Кыргызстанга бекер мобилдик оорукана курат. Кыргызстанга гранттык негизде мобилдик оорукана белек кыла турган болду. Бул тууралуу Кыргызстандын экономика министрлиги билдирди. Бул долбоорду тезинен ишке ашыруу туурасында экономика министри Санжар Муканбетов менен Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенттин 20-июлдагы видео сүйлөшүүсүндө талкуулашкан. Кытай мамлекети бере турган мобилдик госпиталдагы медициналык жабдуулар туурасында экономика министрлиги маалымат берген жок. Азыркы пандемия шартында Кыргызстанга оорукана куруу зарыл экендиги коомчулук тарабынан көп айтылып, мамлекет Бишкек жана Ош шаарларына заманбап жабдуулар менен камсыз болгон 100 орундуу оорукана куруу долбоорун колго алды. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги өлкө коронавирустан каза болгондордун статистикасында дүйнө боюнча 1-орунга чыкты деген кабарга түшүндүрмө берди. Мекеме буга Кыргызстан коронавирустун статистикасында пневмонияны да кошуп эсептей баштаганы себеп болгонун белгилеп, кийинки жуманын көрсөткүчү жарыяланганда салыштырып көрүү туура болоорун айтты. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун күн сайын жаңыланып туруучу эсебинде Кыргызстан коронавирустан каза болгон жарандарынын саны боюнча 21-июлда 62-орунду ээлегенин, эгер ар бири миллион адамына карата эсептегенде 30-орунда экенин кошумчалады. 21-июлда Нью-Йорк Таймс басылмасы Кыргызстан бир апта ичиндеги көрсөткүч боюнча коронавирустан өлгөн жарандарынын саны жагынан 1-орунга чыкканы тууралуу макала жарыялаган. 17-июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Өлкөнүн башкы дарыгери азыр денеси ысып, тумоологондордун баары коронавирус экенин айтууда. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери 23-июлга карата бул инфекция 30.326 адамга жукту. Алардан 16.791 айыгып чыкты, 1.169 каза болду. Валерий Кечин оюн учурунда каршылашын сабап салды. Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Валерий Кечин оюн учурунда атаандаш команданын оюнчусун сабап салды. Окуянын видеосу Короче Telegram каналына жүктөлдү. Маалыматка караганда оюн Орусиянын Енисей жана СК Хабаровск командаларынын ортосунда болуп жаткан. Интернетке тараган видеодон кыргызстандык футболчунун оюн учурунда каршылашын бетке чаап, андан соң көтөрүп чапканын көрүүгө болот. Жаңжал уланып кетпеш үчүн башка оюнчулар аларды ажыратып калган. Белгилей кетсек, Валерий Кечин июнь айында Орусиянын Енисей командасы менен келишим түзгөн. Москвада майып кыздан акча албай койгон кыргыз таксист талкууга түштү. Бул тууралуу Маш Telegram каналы жазып чыкты. Басылманын билдиргенине караганда, Тоболск областынан майыптардын арабасына олтуруп, Москвага Полина аттуу кичинекей кыз учак менен келген. Майып кыздын апасы жөн гана, оюнда эч нерсе жок, аба жайдан такси чакырган. Таксини кыргыз Жоробек аттуу жаран айдап жарым жолго жеткенде акчасын албай тургандыгын, сакайып кетишин каалаганын айткан. Полинанын апасы буга чексиз ыраазы болуп, жөн жерден жардамга келген кыргыз таксисттин жакшылыгын YouTube каналына жайгаштырган. Ал эми биздин мекендешибиз 1500 рубль алган эмес. Жалал-Абадта энергетиктер үчүн күндүзгү стационар иштей баштады. Жалал-Абад областындагы ири ишканалардын бири саналган Жалал-Абад электро ишканасы өзүнүн кызматкерлери үчүн 10 орундуу күндүзгү стационар уюштурду. Ишкананын башкы директору Дурусбек Рахманов Азаттыкка билдиргендей, энергетиктер күн сайын ишкананын жыйындар залында ачылган жайга таңкы саат 8ден кечки 20:00 чейин келип дарыланып кетсе болот. Жалал-Абад электро өздөрү ачкан стационарга 2, ошондой эле шаардык ооруканага 3 даана кычкылтек концентраторун алып берди. Облус аймагында учурда 141 жерде күндүзгү стационарлар иштеп, 2300 орундук даярдалган. 23-июлдагы статистика боюнча өлкө аймактарында бир суткада бул илдетти жуктуруп алган 967 адам жаңгатталды. Алардын 157си Жалал-Абад областында аныкталды. Турсунбай Бакир уулу, экс-депутат, үй-бүлөбүз экиге бөлүнгөн, бул зыянсыз трайбализм. Назар Ньюс маалымат агенттиги экс-депутат Турсунбай Бакир уулу менен президенттин ыктыярчыларды кабыл алганы жана коронавирусту кандай ыкмалардын жардамы аркылуу жеңгени боюнча баарлашкан. Турсунбай мырза, президент ыктыярчыларды кабыл алып көңүлүн көтөрөйүн дедиби же чындап абалдын кандай экенин ошолордун оозунан уккусу келдиби? Ажу алардын эмгегин баалаганын көрсөттү.
Баса, коронавируска кабылгандардын бири иттин этин жеп сакайдым десе, экинчиси иммунитетти көтөрөм деп жылкынын этин жеп, сүтүн ичип жатыптыр. Сиз бул илдетти жеңүү үчүн эмне жеп, эмне ичтиңиз? Үйдө ош менен нарындын эң мыкты тамактары жасалып турат. Бөмө жемиште витамин көп, иммунитет көтөргөнгө эң жакшы жардам берет деп муздаткычты толтуруп койсом, эртеси койдун этинен шорпо күч-кубат берет, иммунитетти сонун бекемдейт деп жубайым казанга эт салып коет. Ушинтип табигый тамак аштарды жеп жүрөбүз. Үй бүлөбүз экиге бөлүнгөн. Чөп жей турган оштуктарга жана эт жей турган нарындыктарга. Бул зыянсыз трайбализм. Коронавирус канды коюлтуп жибергенде хижама кылдырып, жаман кандарды алдырса, илдетти оңой жеңет деген маалыматтар чыгып жатат. Бул ыкмага ишенсек болобу? Пайгамбарыбыз Мухаммедтен келген сүннөттөргө сөзсүз ишенишибиз жана амал кылышыбыз керек. Алла Тааланын кудурети ушунчалык күчтүү жана таң калыштуу. Алынган кандын ордуна жаңы кан пайда болуп, денебизде чуркап турат. Ооба, эгер дарыгериңиз жана медициналык көрсөтмөлөрүңүз каршы болбосо, анда хижама жасатып, арам кандан денеңизди тазаласаңыз, жыргап эле каласыз. Коронавирустун дарысы чеснок, имбер, хрен, лимон кошулган тундурма. Ошону ичсе илдеттен сакайып, вирустар өлөт деген пикирлер да бар. Бул ыкманы колдонуп көрдүңүзбү? Ооба, хренден башка бардык ыкмаларды колдонуп көрдүм жана колдонуп жүрөмүн. Чайга имбир же лимон сөзсүз салынат. Сарымсак менен пиязды тамакка да кошуп, өзүндө чийки жеп турабыз. Үйүбүздө алардан пайда болгон жыттан коронавируста, бөлөк вирустарда заматта жок болушат. Мен жогорудагы ыкмаларга өсүмдүктөн жасалган капсулаларды кошуп коймокмун. Күнүнө 2-3 мал кыст алхиндени, кара зирени, меккенин сеннасын, хелбаны жана пальманын пальцасынан ичип коебуз. Аларда химия аралашпаган, бардыгы адамдын иммунитетин көтөрөт. Сыр болбосо, коронавирусту канча күндө жеңдиңиз? Жубайым 7 күндө, мен 8 күндө жеңдим. Президент Талас областынын тургундарын мактады. Президент Сооронбай Жээнбеков бир топ убакытка чейин аймакка коронавирус инфекциясынын кирүүсүнө тоскоол болгон Талас областынын жашоочуларынын катуу тартиби жана жоопкерчилигине жакшы баа берди. Өлкө башчынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча, президент Талас областына ис сапары менен барган. Биргелешкен аракеттер менен вирустун жайылышын алдын алуу үчүн бардык аймактарда натыйжалуу чараларды көрүү керек, деди ал. 23 июлга карата Талас областында 840 адамдан коронавирус инфекциясы менен пневмония аныкталган. Москвадан кайткан 301 кыргызстандык Ошко түштү. Аэрофлот авиакомпаниясынын борту менен Москва-Ош каттамы аркылуу 301 мигрант Кыргызстанга кайтты. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Учакта негизинен студенттер, кош бойлуу жана балалуу аялдар, оорулуулар, жакындарынын жоготкондор жана турмуштук катаал кырдаалга кабылган жарандар келди. Жүргүнчүлөрдүн тизмесин кыргыз диаспора өкүлдөрүнүн, Москвадагы медициналык клиникалардын дарыгерлеринен жана Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлеринен турган комиссия түздү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча, пандемия башталгандан бери 60га жакын өлкөдөн 30 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алардын басымдуу бөлүгү Орусиядан кайтып келгендер. Саламаттыкты сактоо министрлигинин 26 июнда кабыл алынган чечимине ылайык, чет жактан кайтып келгендер мурдагыдай жапырт обсервацияга киргизилбейт. Оорунун белгилери жок болсо, аэропорттон үйүнө кое берилет. Ал эми оорусу байкалгандар дарыланууга жөнөтүлөт же ооруканага жаткырылат. Бишкекке Новосибирсктен кыргызстандыктар кайтып келди. Арасында медиктер бар. Бүгүн 23 июлда Сибир авиакомпаниясы Новосибирск-Бишкек багыты боюнча чартерди каттамы менен Кыргызстандын 208 жараны, анын ичинде жаш балдар кайтып келди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирет. Каттам дүйнөдөгү коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн Россия менен Кыргызстандын тышкы саясий ведомстволорунун жетишилген макулдашуулары негизинде ишке ашырылган. Жүргүнчүлөрдүн тизмесин түзүү гуманитардык критерийлер боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке арыздарынын негизинде жүргүзүлдү. Өзгөчө каттамга жогорку окуу жайларында окуган студенттер, төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар, мисалы оор илдеттери барлар, жакында эле хирургиялык операция жасаткандар, оор турмуш кырдаалдарына кабылгандар кирет.
Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Маалыматка ылайык өлкө аймагында 24-июлдан 28-июль күндөрү туруксуз аба ырайы күтүлөт. Ага байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн.